түшүм жакшы. Ош облусунда учурда эрте келген дарбуздар бышып, сатылып, түгөнүп баратат. Ошондуктан азыр баасы да көтөрүлүп, 1 килограммы 30-35 сомдон сатылууда. Азыр эми кече келген дарбуздар жетиле баштады. Биз азыр Кара Суу районунун Кайрат айылында турабыз. Мында дыйкан жер аянтына алгач картошка эгип, жыйнап алган соң, июнь айында дарбуз эккен, тагыраагы дарбуздун Холлер сортун өстүргөн. Анда экинчи түшүм органикалык жер семткичтин жардамында жетилип, жакын күндөрү базарга чыгаруу алдында турат. Дарбызды картошкадан кийинки экинчи урожай кылып эктик. Бул июнь айынын башында чыккан дарбыз ушул. Июндун 5-inde чыккан дарбыз. Бул азыр эми ушул августтун 20-сына пишип калат. Уже акыркы суусун токтоттук. Стаканга эгип алганбыз биринчи. Картошканы алганга чейин бул өсүп турат деп туруп. Стаканга эккенден кийин бир жолу сууардык. Андан кийин да 2 жолу, 3 жолу суу ичти азыр. 3 күнгө келип. 3 жолу суу менен турат азыр. Өзүңүздөр көргөндөй, биз азыр дарбыздын жетилгендерин үздүк. Тагыраагы орточо эсеп менен 15 килограммга жакын чыгат. Дарбыздын мындай чоң жана түшүмдүү болушу дыйкандын айтымында өз убагында суу берип, ошондой эле керектүү азыктарын убагында бергендиктен түшүм мына ушундай жакшы болгон. Мез элементтерди бүт бардыгын листовой бердик. 10 жолу чачылды ушул жерге. Азыр күнгө келип өзүн жакшы көрсөтүп калды. Менин оюмча түшүм абдан жакшы болду. Өтө ооруга жакшы. Мындай сразу оорубайт да булар. Күчтүү. Мына палектери өтө күчтүү. Мына азыр көрсөңүздөр болот. Мен мисалы бир жолда химикат берген жокмун ушу поляга. Толка сера берип койдук. Баа жөргөмүз түшпөсүн деп. Чачылып калды ал. Мына бу жерде да турат. Башка химикат чачылган жок вообще. Бул жылы дарбыздын түшүмдүүлүгү бардык райондо эле мол болду. Бирок баалары жылдагы караганда кымбатыраак. Сатуучулар анын бир нече себептерин айтышты. 13 таран болуп аткан, дарбыз көп эле. Азыр эми дарбыз азайды. Баштагы караганда бир аз кымбат. Быйыл дарбыз аз болгон үчүн ошондой болду. Былтыр арзан болгон да. Ошонусу быйыл дыйкандар көп экпей калган да. Ошон үчүн кымбатыраак болду. Бишкекти келди 28-27ден сатышты, доптумгачы. Мен 2,5 тонна бердим да. 30 кам бар деп айтып атам. 30 сом кам бар деп. 29дарга берип берем да, 1 сом түшүп. Түшүмдүүлүк аз былтыркыдай эмес да. Аз адамдар аз экти дыйкан немен дарбызды. Ошон үчүн кымбатыраак. Эске салсак, дарбыз өлкөнүн түштүгүндө алгачкылардан болуп, Араван районунда бышып жетилет. Алар май айында эле сатыкка чыгарып башташкан. Андан сырткары Кара Суу районунда, Ноокат жана Өзгөн районунда өстүрүлүп, сентябрь айына чейин жыйналат. Нурасан Бактыбеков, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу.